атам да мен такыр кечирбей мени таштап койгон үчүн депчи. Түн ичинде ошо апам элеп аткан жеринен ойгончумун да. Эмне үчүн ошол өспүрүм балдар аябай ушундай мыкаачылыкка, ушундай бир сезимдерге ээ болгон деп изилдеп келсе эле, баягы эле ошол атасыз жашоосу жок болгон. Сизди эмне туура эмес жолдон сактап калды? Ошонун баардыгын мен футбол ойноп атканда унутуп койчумун да. Бир жылдын ичинде англис тилин дагы, кытай тилин дагы өздөштүрүп университетке тапшырып кетти. Негизги мотивация сиздин балдарыңыз болгон экен да? Сөзсүз түрдө балдарыма айтам да, дайыма айтам. Силер өзүңөрдүн балдарыңарга жакшы ата болушуңар керек. Дагы ушундан баштап эми адасыздык чынжыр түзүш керек деп. Бүгүнкү коногубуз Самат Бакасбеков, коомдук активист, Супер Папа блогунун автору жана БЭМС футболдук командасынын негиздөөчүсү. Самат футболду жөн гана оюн эмес, жашоо мектеби катары көрөт. Видеоблогду ал балдар менен чогуу убакыт өткөрүү үчүн баштаган. Бирок азыр бул блог миңдеген ата-энелерге балдарга көбүрөөк көңүл бурууга дем берип келет. Самат менен балдарды өнүктүрүүдөгү спорттун орду темасында маектешебиз. Самат, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Мен сизди ушул блог аркылуу тааныдым. Ошондуктан алгач блог тууралуу сурасам, Супер Папа блог деп аталган экен. Сиздин оюңуз боюнча супер ата кандай сапаттарга ээ болушу керек? Эң эле биринчи ата бул балдар менен чогуу болуп, өзүнүн мээримин, сүйүүсүн тартуулап, анан таштап кетпеген мен үчүн супер ата деп ойлойм да. Эмнеге буну айтып атам? Анткени бул баягы менин өзүнүн кичинекей кезимде атасыз өсүп калган менен байланыштуу да. Жанында болуу, балдардын аралашуу. Анткени мен 8 жашымда болчу, биздин үй бүлөдө 7 бир тууган, мен эң кичүүсүмүн. Эгерде баарыбыз эле билебиз, эң кичүүсү бул атасынын баягы эрке баласы да. Анан ошол 8 жашымда мен атага ошончолук муктаж болуп турган учурда атам менен апам экөө ажырашып, атам башка аял менен жашап кетти да. Анан мен ошол учурда аябай атама сагынып, куса болуп, ооруп калган да күндөрүм болгон. Анан дагы мындай окуялар болгондо бир жолу мен ошол бир дос балам экөөбүз велосипед тээп кетип баратканда кокусунан ага тийип кетип кулап калган да. Анан ошонун тайкеси ошол кулап калганын көрүп, мага келип анан мени жаакка бир чапкан эле да. Азыркы күнгө чейин эсимде экен, ошол сезимдер ошол жаакка чапканда мен ошол атама да айта алган эмесмин, анткени атам жок да, апам эмне кыла алат? Анан ошол баягы ошол сезимди ичиме катып койгон учурундар болгон экен да. Ошондуктан кичинекейинен баштап атасыз жашоо кандай экенин билем. Өзгөчө көчөдө кетип баратканда кичинекей балдар атасы менен сейилдеп баратса, атасы машинасын ачып балдарын отургузуп атса, аларга бал муздак алып берип атса, аябай ушундай көрүп алып анан айтчумун да, эмнеге мен атасы жок өсөм? Эмнеге ошол балдар эмес, бирок мен ошондой тагдырга ээ болдум? Анан кийин апам экөөбүз ошол соода бизнес кылып, анан аябай ошол оор заттарды сүйрөп баратканда дагы же менин алым келбейт, же апамдын алы келбейт. Анан ошондо мындай деп айтчумун да, атам да мен такыр кечирбей мени таштап койгон үчүн депчи. Ошондуктан мен үчүн бүгүнкү күндө Супер Папа бул ошол жашоонун шартына баягы карабастан ошол балдардын жанында болуп, аларга сүйүүсүн, мээримин төгүп жүргөн аталар бул Супер Папа. Мен азыркы күндө ошол футболдук проект алып барганда бир ата бар, баласын өзүн жана самокатка окшогон өңгөрүп келет да баласынчы. Анан дайыма көрүп айтам да, мына ушул Супер Папа. Анткени ал баласын жакшы көргөн хоббисине ал убактысын бөлүп алып келип атат. Сонун. Ошондой аталар көп болсо бизде. Бүгүнкү чыгарылыштагы ушул аталардын балдардын тарбиясында катышуусун жогорулатуу максатында иш алып барып келген ата менен долбоорунун алкагына чыгып атат. Бул долбоор Канада өкмөтүнүн каржылоосу менен Роза Отунбаеванын демилгеси фонду, Агахан фонду менен биргеликте ишке ашырып жатат. Жана бул долбоордун максаты жана сиздин өзүңүздүн миссияңыз дагы шайкеш келип калат экен. Ошол себептен сиз менен бүгүн маектешүүнү да туура көрдүк. Ушул башынан айтып берсеңиз, атасыздык чынжырын жоюу менин бир миссиям катары деп айткан сөзүңүз бар. Атасыздык бул ата болуп туруп жок болгонубу же жетим калгандар маанисинде айттыңыз беле? Ушуну түшүндүрүп кетсеңиз. Негизи эле
жалпысынан айтсам керек да, мен көбүнчө айтып атканым баягы өзүмдүн жашоомдо өткөн нерсе да. Анткени атасыз өскөн бала көп жагынан залалга тийип калат экен. Мындай келечек жагынан айта турган болсок, мен мисалы 20-дан ашканга чейин өзүмдү аябай басынчымын да. Жок, мен бул нерсе колуман келбейт. Жок, мен бул нерсени кыла албайм. Анткени ошол атанын дагы бир ролу, сен баягы мен сени сүйөм. Сен колуңан келет. Сен муну кыла аласың. Эч нерсе болбойт. Ката кетирсең да эчтеке болбойт дегендейчи. Анан башка айтканда ошол атасыз жашап калган балдардын көп жашоосунда аябай эле чоң пробелдар болуп калат экен. Анткени мен көп ошол подкасттардан көргөндө мындай деп айтат да. Апанын өзүнүн ролу бар. Ал учурунда ролду берет. Мээримин берет, сүйүүнү берет, башка айтканда тарбиясын берет. Бирок кайсы бир возрастка келгенден кийин ал уже атасынын таасири болот да. Ошол атасынын таасири жок болгондон кийин баланын ошол ички дүйнөсүндөгү көп пробелдар болуп калат экен да. Мисалы, мен бир изилдөөнү уктум эле. Национальный паркта баягы пилдерди бир паркта ошол пилдерди алып барыш үчүн ушундай бир баягы максат коет да. Ошондо чоң пилдерди ал жака алып баруу мүмкүн эмес болгондуктан кичинекей эле ошол өспүрүм же болбосо кичинекей пилдерди ошол паркка алып барат экен да. Ошол паркка алып баргандан кийин кайсы бир учур өткөндөн кийин кичинекей пилдер акырындан чоңое баштап башка жаныбарларды тебелеп тепселеп ушундай бир көрүнүш болгон экен да. Анан булар изилдешиптир да, эмне үчүн баягы чоң пилдерди карай турган болсок, ал ошол жүргөн парктында, биринчи парктында андай баягы кыймыл аракеттер болгон эмес. Бирок эмне үчүн бул жерде алардын балдары ошондой эмеге жыйынтыкка келди. Көрсө, бул жыйынтыктын эмеси аягы пилдердин ошол улуу аталары, же болбосо улуу байкелери деп коелу, аталары ошолордун таасири жок болгондуктан, тарбиясы жок болуп калат да ошондо. Алар ошол билгенин кылышкан экен да ал жерден. Анан жок, бул нерсе мындан улантканга болбойт деп, анан ошол чоң пилдерди аракет кылып анан ошол паркка алып баргандан кийин кайсы бир учур өткөндөн кийин баягы тебелеп тепсеп жүргөн жаш пилдер токтотуп калган экен да. Анан бул бир эле окуя, экинчи окуя Африкада бир айылда геноцид болгон экен. Анан ошонун геноцидти ким кылган деп изилдеп келсе, 15-16 жаштагы өспүрүм балдар экен. Анан алар ушунчалык мыкаачылык кылып адамдарды өлтүрүп, баягы кош бойлуу аялдардын ичин сойгонго чейин барган экен да. Анан ошону изилдеп келгенде эмне үчүн ошол өспүрүм балдар аябай ушундай мыкаачылыкка, ушундай бир сезимдерге ээ болгон деп изилдеп келсе эле, баягы эле ошол атасыз жашоосу жок болгондуктан экен. Анан мен ошол окуяларды окуганда, мен баягы футболдук проектти алып жүргөндө мен мындай локально эле ойлонуп чыккем да. Бул баягы Кыргызстандын ичинде эле, же болбосо ошол Токмоктун ичинде эле дегендейчи, же болбосо бир шаардын ичинде эле. Көрсө, эгерде биз ошол атасыз жашоонун алдын ала иш жүргүзбөсөк, бул националдык баягы катастрофага айланышы мүмкүн экен да. Бүгүнкү күндө ошо көп өспүрүмдөрдүн баягы кылмышка барган өспүрүмдөрдүн көбүнчөсү ошо атасыз жашаган үчүн болуп калат экен да. Анан ошонун баардыгын билгенден кийин аны мен айттым да, демек мен кылып аткан миссия, же болбосо футболдук проект бул аябай эле керек турбайбы депчи. Демек, атасы жок, атасынын катышуусу жок өсүп бараткан уулдар көбүнчө, уул балдар туура эмес жолго барып калуу коркунучу көбүрөөк болот экен, атасы жок болсо. Сиз атасы жок чоңоюп жаткан убакта сизди эмне туура эмес жолдон сактап калды? Эң жакшы суроо. Ошол суроого жооп берип атып, мен футболду баса белгилеп кетким келет. Анткени менин жашоомдо 4 кыйынчылык болгон. Ошол 4 кыйынчылыктардын мен атап кетейин. Биринчи кыйынчылык бул ошол атасыз өскөнүм. Мага ата ошол учурда керек болчу. Экинчиси, биз апам 7 бала менен өзү жалгыз калгандыктан финансылык аябай муктаждык пайда болду үйдө. Нан жок, же болбосо продукт жок болуп отурган учурлар болгондо, бул ошол экинчи кыйынчылык бул финансылык жактан деп коелу. Үчүнчү бул өспүрүм учуру. Эгерде биз биле турган болсок, өспүрүм учурда көп өспүрүмдөр
ата энелерин баягы авторитет кабыл албай уже сырттан издей баштайт. Анан көптөгөн денелик жактан дагы өзгөрүүлөр болот, эмоционалдык баягы нестабильность болуп калат, көп баягы шкалалар болуп калат да, ошондой учур болду. Анан төртүнчүсү биз ошол финансылыктын айынан башка өлкөгө көчкөнгө туура келди. Бул Казакстанга көчүп кеттик. Ал жактын же тилин билбейм, ал жактын баягы баары бир баягы культурасы биздикине окшош, бирок баары бир кыйын болду мен үчүн. Анан ошонун баардыгын мен футбол ойноп атканда унутуп койчумун да. Анан таң калыштуусу башка балдар ошол дискотекага барып, уруш, мушташ, ушундай жакка жүрсө, мен ошол жумуштан келе калып эле биринчи эле нерсе бул футболго барчумун. А Казакстанга көчкөнгө чейин мен Кыргызстанда Талас шаарында ошол курама командасында ойноп, профессионалдуу ойноп калып, анан Казакстанга барганда уже бул любительскийге айланды да. Анан албетте мен Кыргызстандан ойноп жүрүп анан Казакстанга барганда эшикте ойноп жүргөн балдардын арасында албетте мен жакшы ойногон бала катары эсептеп калышты. Ошондуктан көптөрдү Самат, сен бизге ойночу деп ушинтип чакырып калгандар учур болду да. А мен ошондо түшүндүм, демек эгерде мен футболду жакшы көрсөм, жакшы ойносом, демек менин жанымдагы досторумдун астында авторитетим күчтүүрөөк болот турбайбы деп ошону башка айтканда футбол менин ошол төрт көйгөйүмдүн баягы унута турган, жаап кете турган сонун инструмент болду. Ошондуктан 2013 жылы бул футболдук проектке айланды. Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан улам бул иштей турган ыкма экен деп спортту киргизүүнү ылайыктуу көрдүңүз, э? Жашоомдо болгон окуя. Бул 2007 жылы болсо керек эле. Мен ошол лагерге волонтер болуп барып калгам. Мага 9 баланы берип, алар менен баягы күнүгө оюн ойноп ушинтип жүрөбүз. Анан бирок кечинде алар уктаганды жакшы көрүшпөйт да. Сөзсүз түрдө балдар үйдөн чыккандан кийин алар уктагысы келишпейт да. Аларга аябай ушунча кызык. Анан бир күнү келе мен өзүм жашоомду айтып берейин дагы. Өзүм жашоомду айтып берип, ошо атасы жок жашаган жөнүндө аябай кыйын болгонун, андан кийин ошо футбол тууралуу ушинтип айтып бергенде, эртеси күнү ошол 9 баланын арасынан 5 бала келди да. 5 бала келип, анан билесизби, менин атам Москвага кетип калды эле, ошондон бери жок. Кээ бирлер болсо каза болуп калды деп айтып, кээ бирлер бирок көбүнчөсү ушу ажырашып кетүүнү айтышты да. Ошондо отуруп алып, анан алардын баягы ички дүйнөсүндө болуп аткан баягы боль деп коет, кыргызчасы кандай болуп калат, ошо ички көйгөйүн түшүндүм да. Анан ошондо түшүндүм, демек мен буларды түшүнүп аткан болсом, кайсы бир учурда мен артта эмне үчүн мен атасыз жок жашап атам деген суроом көрсө ушул турбайбы? Мен башкаларга баягы атасыз жашап, бирок ошол кийин биз да ата болобуз да. Кантип эми жакшы ата болсок, ошого баягы жардам бере алат турбаймынбы деген түшүнүк келди. Атасыз дагы жашаса болот. Анткени баягы мен айтпадымбы, өспүрүм учурга келгенде алар уже сырттан издеп баштайт да. Ошол учурда биз жетишип калышыбыз керек да аларга. Туура, мисалы, башка айтканда мындай деп айтам да бүгүнкү күндө. Эгерде биз ошол футболдук проект кылып атпайбызбы? Эгерде биз ошол платформаны түзүп, эмне жакшы, баягы жакшылык, сүйүү, мээрим деген нерсе платформада көрсөтүп бере албай калсак, алар сөзсүз түрдө дүйнөгө чыкканда ал жерде жаман нерсени көрүп, бирок тандоо жок болуп калгандыктан алар сөзсүз түрдө ошол деңгээлде эле калып калышат да. А бирок ал жакшы платформаны көрүп калса, анда тандоо кылат да. Ошол учурда жетишип калышыбыз керек. Ошо баалуулуктарды берип, сездирип, көрсөтүп калыш керек, э? Сиздин ушул негиздеген БЭМС футболдук команданын дагы жөн эле мектеп эмес, жөн эле бул турмуштук көнүмдөрдү өнүктүрө турган бир чөйрө деп айтканыңыз бар. Ушул сиздердин командада балдарга эмнени үйрөтөсүздөр? Эң жакшы суроо. Негизи ушул команданы айтып келе турган болсок, бул кантип башталган? Мен 2012 жылы кайрымдуулук фонддо иштеп калдым, соц кызматкер катары эң биринчисинде. Анан ошол проектке, ошол организацияга деп айтайлы, фондко балдар англис тилин үйрөнөбүз деп келишет. Анан бир күнү ошол англис тилинен чыгып алып, футбол ойноп атышат да. Анан мен ошол эшикке чыгып калып, анан көрүп калдым футбол ойноп атканын. Алар бир топтун артынан баардыгы жана чаянда болуп жүгүрүп жүрүшөт. Анан кийин бир постоянно туруп эле мушташып, сөгүнүп атышат да. Ошол жерден анан бир муктаждык көрдүм. Бул балдар менен иштешпесе, кийин жашоосунда дагы ушундай хаос болот. Деп анан мен балдар чакырдым да, каалайсыңар футбол ачабыз деп. Ооба, каалайбыз деп.
Анан ошентип 2013 жылы биринчи жолу биз футболдук программаны ачтык. Бунун эң негизгиси максаты ошол 2013 жылкы. Биз ошол балдарга сөгүнбөгөндү, мушташпаганды үйрөтүшүбүз керек да, анан күчтүү команданы курушубуз керек. Эми кантип курабыз? Булар сөгүнгөндө токтогула. Сен сөгүнгөнүң үчүн 5 жолу отжимание, 5 жолу приседание кыласың. Деп анан сөзсүз түрдө биз эмне үчүн сөгүнбөш керек экенин да түшүндүрүп беребиз да. Анткени биздин сөзүбүздүн күчү бар сөздүн. Эгерде биз баягы айтат го, өсүмдүктөрдү коюп туруп биз ага жаман сөз айта турган болсок, ал өспөйт, ал чирип калат, солуп калат. Ошол сыяктуу да эле сен айтып аткан жаман сөз бул биринчи кезекте бул сенин жашооңо зыян келтирет. Анан алар отжимание кылып, приседание кылып жүрүштү, бирок 1 жылдын ичинде ошол футбол ойноп аткан учурда алар сөгүнгөндөн токтоп калышты. Сөгүнүп атып, ой, мен сөгүнүп алдым деп эле анан өздөрү приседание кылат. Эми кантип мушташпаганды үйрөтөбүз. Эгерде алар бири-бири менен ошо мушташып кала турган болсо, токтотобуз оюнду, анан айтабыз. Азыр экөөңөр четке чыгып сүйлөшөсүңөр. Биринчи максат мушташпайсыңар. Экинчи максат сүйлөшөсүңөр дагы. Анан үчүнчүсү мага келесиңер. Анан ошол сүйлөшүп атканда сен туура эмес кылдың эмес, мен эмне туура эмес кылдың деген нерсени обязательно сөзсүз түрдө айтасыңар деп. Анан алар ойногусу келет да, отурат анан келишет. Эмне кылдың? Агай, бул биринчи минут да. Жок, кайрадан баргыла деп, кайра жөнөтүп коебуз. Кайра биз футбол волонтербиз. Анан кайра келишет. Анан эмне болду десе, агай, мен деген бутун тееп алдым эле. Анан экинчи бала, сенчи? Мен ошо бутун тееп алган үчүн бир урдум. Аха, эми үчүнчү. Бири-бириңерден кечирим сурашыңар керек. Кечирип койчу, мен сенин бутуңду баягы тееп эле алган үчүн деп анан эми экөөнү мынтип муштумду мындай бири-бирине кол тийгизет дагы, эми 30 жолу приседание кыласыңар. Анан ошо 30 жолу приседание кылып атканда бири-бириңерди карайсыңар депчи. Анан карап атып, аягында алар каткырып күлүшөт да бири-бирине. Анан ошентип кылып отуруп 2013 жылы бизде күчтүү сөгүнбөгөн команда пайда болду. Эми суроо. 2014 жылы кандай максат коебуз, анан эмне үйрөтөбүз балдарга? Деп анан ошол Тайваньдан келген биздин адистер айтып калды. Келгиле велотур киргизебиз деп. Анан мен айттым, жок, Сураныч, велотур биздин Кыргызстанга болбойт. Биздин айдоочулардын баягы билесиздер, маданияты жок. Экинчиден жолдорубуздун атайын жол жок. Анан алар айтты, жок, сен көрөсүң, бунун эффекти аябай күчтүү болот деп. Анан мен айттым, макул, эгерде силер үйрөтсөңөр, мен макул болайын деп. Анан 2014 жылы велосипед сатып алдык дагы, анан аларды ошол велосипедти айдаганды үйрөттүк. Эми велосипед бул биздин жашообузда барабар. Сен эгерде велосипед тээп кетип баратасыңбы, демек сен бир иш аракет кылып атасың. Ооба. Эгерде сен аны токтотуп кое турган болсоң, кулайсың. Анан 2014 жылы ошол биз көлдү айландык 7-8 күнүн ичинде. Анан ошол жерде бир уран бар болчу. Биринчи максатыбыз максат койгонду үйрөнүш керек балдарга. Күнүгө чыгып атканда биз 90 километр айдайбыз. Силердин максатыңар ошол 90 километр айдайсыңар. Силер өзүңөргө айтышыңар керек, мен ошол 90 километрди айдап бүтөм. Экинчи, мен кол түшүрбөйм. Бул эң маанилүү. Мен кол түшүрбөйм. Эгерде аябай кыйын болуп атса, күн ысык болуп атса, жол баягы өйдөнү көздөй кечкирик болуп аткан болсо, бирок күч жетпей атса дагы акырындан болсо да кете бер. Бирок такыр болбосо, анда велосипедиңен түш дагы, бирок ошол велосипедиң сен өңгөрүп кетишиң керек. Жетелеп кетишиң керек деп. Анан ошол эки максат болчу. Ошол 2014 жылы биз максатыбызга жеттик. Кандайча? Бул биздин биринчи капитаныбыз Разак деген бала. Ошол велотурдан келгенден кийин ал атасы менен сүйлөшүп бир күнү бизге келип айтты. Агай, мен Бишкекке барып гимназия окуйм деп. Ал өзү айылда окучу. Анан биз айттык, биз эмне кылып салдык? Жөн окуп жүргөн баланы эмнени үйрөтүп салдык деп. Анан ошол 2014 жылдын аягында ал гимназияга отурулду. Мектепке бар, анан атасы экөө директорго барса, директор бетине эле айтып коюп берди. Ой, сен окуй албайсың. Шагын сындырып койгон экен. Бирок бул ошол сөз Разак үчүн күчтүү мотивация болгон экен да. Жок, мен окуйм. Бир жыл байкуш аябай кыйналды. Бул окуу жагынан, анткени деңгээл билесиздер да айылдарда, шаардын гимназиясында. Бул финансылык жактан да аябай кыйналды. Анан биз айтып жүрдүк да, Разак, элестетсең, сен бир өйдөнү көздөй, тоону көздөй көтөрүлүп баратасың. Эгерде сен ошол чокусуна түшкөндөн эстесең, биз чокусуна чыккандан эмне болду эле? Ылдыйды көздөй кеткенбиз. Кийин жашооң ошондой да жеңил болот деп.
Анан ошол гимназиядан 11 классы аяктаган кезде, жок, 11 класска келгенде ал Разак ошол гимназиянын президенти болду. Анан ошондо ал директор келип айткан экен да, эсиңиздеби ушинтип айтканыңыз? Мына бүгүнкү күндө мен президент болуп турам депчи. Эми ошол Разактын артынан эки карындашы ошол айылдан, анан иниси айылдан келип ошол гимназияга өтүп, кийин аябай жакшы окугандыктан Манас университетине жана бекер окуу болсо аларга да стипендия төлөп берди да. Ошол бүгүнкү күндө Разак Тайваньда окуп жүрөт. Анан 2015-жылы эмнени үйрөтөбүз? 2015-жылы келгиле ошол балдар колунда болгон нерсени башкаларга бөлүшсүн, башка айтканда кайрымдуулукка үйрөтөбүз. А балдарда азыркы учурда эмне бар? Балдарда азыркы учурда физикалык жактан күч бар. Деп анан ошол 2015-жылы дагы деле ошол көлдү айланып, биз ошол пляждарды жыйнап, шаарларда таштандыларды жыйнап, анан детдомдордо балдар менен футбол ойноп, краскалап берип, жана оюн эме деп коет го, playground. Оюн аянтчалар. Оюн аянтчаларды краскалап. Анан ошол 2015-нде дагы бир сонун окуя болуп кетти. Биз ошол ар бир кылып аткан ишибиздин күнү кечинде чогулуш өткөрчүбүз балдар менен. Анан бул БЭМС ушундай платформада ар бир адам өзүнүн оюн ачык айта алат. Анан баардыгыбыз кечинде отуруп айттык, кандай болду? Биз ошол балыкчы шаарынан таштандылар жыйнаганбыз, эме көчөлөрдү бөлүп алып. Анан бүт баары айта баштады. Ой, мен аябай бактылуумун, анткени мен балыкчы шаарыма эме салым коштум. Бирок болсо мен ушунчалык жыйнап атып, өзүмдү мындай Кыргызстан үчүн ушундай бир сонун иш кылып атам деп ой айтып атат да. Анан Куба деген бала бар, азыркы учурда ал Тайваньда окуйт. Ал өзү мындай оюн мындай түз айткан бала да. Анан туруп, агай, мага такыр жаккан жок мусор жыйнаган деди да. Балдардын баары чүк мени карап калды. Эмне деп айтат? Мен да эмне деп айтам деп ойлонуп калдым да. Анан сурай берейинчи деп, анан эмнеге жаккан жок десем. Эмне үчүн адамдар мусор таштаса, мен алардын таштандыларын чогултушум керек. Мен эмне үчүн ошол адамдардын кылган иш аракетинен мен жоопкерчиликти болушум керек. Мага такыр жаккан жок. Анан балдар дагы мени карайт. Башка айтканда балдар мындай ойлоду да, эмне үчүн бизди ушул иш аракетке же болбосо ошол таштандыларды чогултуп мажбурлап жатасыз дегендейчи. Анан туруп алып, анан макул, өзүңө кандай сабак алдың? Десем, анан туруп алып туруп, мен мындан кийин таштанды таштабайм деди. Ошондо туруп, вау дедим да. Башка айтканда бинго деп коет го. Куба ошол ушунчалык ачык айткандыктан ошол жерде бүт балдардын баардыгын ой жүгүртүүнү өзгөрттү. Ал жерде көрсө монтип жыйнап коюу эмес, мен көрсө таштабайм деген максат койсок, башка айтканда бир балага ошол менен таасир берген болсок, ал бала ошол таштанды таштабай калса, бул чоң результат. Ошонтип анан 2016-жылы балдарды дагы бир нерсеге үйрөткүбүз келди. Бул билимге болгон иш аракет. Анткени билим бул аябай маанилүү. Мен жашоомду ала турган болсок, мага эч ким айткан эмес да, сен сөзсүз түрдө окушуң керек. Анан кичинекей кезимде ушунчалык кыйынчылык учурда өткөндүктөн мен окуганга дагы эч эмем жок эле да, мындай мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Анан ошол университетке дагы 3-4 жыл, жок, 2 жылдан ашып өтүп анан барып тапшыргам да. Ошол 2016-жылы биздин жумушубузду биздин баягы фонддун башчылары көргөндүктөн алар айтты, кандай кыялдарыңар бар? Анан биз айттык, биз ошо Тайваньга барайлы деген бир жакшы кыялыбыз бар деп. Анан бизге колдоо көрсөтүп 15 баланы 2016-жылы Тайваньга алып бардык. 15 өспүрүм биринчи жолу өмүрүндө самолетко отурушту да. Менде видеолор бар, алар прям учуп баратканда ошол Тайваньга барып, биз ошол Тайвань аралыгын велосипед менен айландык. Компанияларга бардык, университеттерге бардык. Анан дагы жанагы культурный обмен деп коет го, же ушундай бир иш аракеттерди кылдык. Анан ошол 2016-дан кайтып келгенде Кайрат деген балабыз, агай мен Тайваньга барып университетке окуйм. Анан биз айттык, Кайрат, бул мүмкүн эмес, сен Кытай тилин билбейсиң. Ал айтты, жок агай, мен үйрөнөм. Ошонтип отуруп анан биз баягы жолдорун таап отуруп Тайваньга 1 жылга жибердик. Анан айттык, Кайрат, сенде 1 жыл убакыт бар. 1 жылдын ичинде сен ошол Кытай тилин өздөштүрүшүң керек. Ал эми ал Кытай тилин өздөштүрүш үчүн англис тилинен күчтүү болуш керек да. Кыскасы айтканда, 1 жылдын ичинде англис тилин дагы, Кытай тилин дагы өздөштүрүп,
университетке тапшырып кетти. Ошондо ошол университет биздин фондко кайрылды. Эгерде силер ушундай балдарды бизге жибере турган болсоңуздар, биз силерге жыл сайын бекер окуу ачып беребиз деп. Ошол кайраттын артынан бизден БЭМС программасынан 6 бала барып бүгүнкү күндө ошол Тайваньда окуп жүрөт. Эми сиздин сурооңузга футбол аркылуу эмнени үйрөтөбүз? Сөгүнбөгөндөн баштап аягында ошол окуп, өзүнүн ишинде профессионалдуу лидер катары. Спорт бул баягы дененин чымырлуулугу эмес, бул жалпы эле аң сезим, турмушка болгон көз карашты өзгөртүп коюуга күчү жетет экен, спорт. Башка айтканда бул аябай жакшы курал болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө ошол үчүн мен көп адамдарга кайрылгым келет да. Эгерде сиз баскетбол болобу, теннис болобу, же болбосо кайсы бир хоббиңиз деп коелу, сиздин жакшы көргөн аябай. Бул курал катары колдонсо болот да. Көчөгө чыгып эле ошол жаныңызда баягы кошуналар болобу, ошол балдарды чогултуп эле, алар менен ошол баскетбол же болбосо ошол спорт аркылуу ойноп, сөгүнбөгөнгө, анан жакшы нерсеге үйрөткөнгө баардыгыбыздын деңгээлибиз жетет негизичи. Буга диплом деле кереги жок экен. Ачык айтканда. Болгону максатыңыз кандай? Менин максатым ошол Кыргызстан жергесинде балдар баягы көчөдө жүрүп эле, сен 11 класс бүтүп атканда кайсыл окууга тапшырасың деп сурап келгенде эле, мен билбейм, анан апам каяка алып барса ошондой. Жок, 11 класс бүткөндө сен каяка барасың дегенде, мен бул окуу жайга окуйм, мен могу мамандыкка ээ болом, анан жашоодо мондай максаттарым бар деген лидер чыгара турган, биз дагы аларга баягы кандай деп айтсак, наставник катары болуп бере алабыз да. Бүгүнкү күндө ошо футболдун дагы бир максаты ар бир баланын ичинде бекитилген потенциалдар бар. Болгону ушундай бир шарт керек да аларга өстүрүп айта турган. Бүгүнкү күндө биз ар бир балага айтабыз да, эгерде мен видеону жакшы түшүрө ала турган болсом, балким сен видео түшүрбөйсүң, бирок сен жакшы тартасың. Балким сен музыкага шыгың бардыр деп ушинтип мисал кылып айтып берип атсам, балдар өздөрү эле, мен мындай кылганды жакшы көрөм. Мен болсо тиги апама жардам бергенди жакшы көрөм. Көрдүңбү? Сенде мындай потенциалдар бар. Башка айтканда, ошол потенциалдарды мен ичимдеги ошол фонддо жүрүп отуруп аябай жакшы түрткү берди. Өспүрүм куракта уул балага таасир этүү башкача кыйын болуп калат экен. Менин да уулум азыр өспүрүм курак башталып атат. Энеси ээ боло албай калат экен чынында. Атасынын сөзү кайсы бир деңгээлде таасир этет, анан бир аз чоңойгондо ал деле көп баягы баалуулуктар убагында берилбей калса кармай албай калат экенсиң чынында. Сиздин ушул командаңыздагы балдарга, сиздин командаңыз, сиздин машыктыруучулар деле кайсы бир деңгээлде ролдук модель болуп атат да. Ооба. Алар дагы кээ бирөө атасы бар, кээ бирөө атасынын убактысы жок болуп албай жүргөндөр, турмушта демек мындай модель да бар турбайбы деген сыяктуу. Сиздин бала кезиңизде ошондой үлгү болгон адам болду беле? Менин байкем болчу. Мен үчүн үлгү, бирок мындай болуп калды да. Жети бир тууганды утпайм, мен эң кичүүсү болгондуктан байкем менен экөөбүздүн ортобуз 11-12 жаш айырмада. Мен анын баягы көп таасирин ала албай калдым, анткени ал шаарга окуганга кетип калды. Бирок мен үчүн модель болгону көптөр айтчу да. Максат байкең кандай жүрөт, деп мындай. Анткени анын мүнөзү дагы меникиндей эмес, ал мындай токтолуу ушундай болчу да. Көп учурда мен өзүмдү баягы күзгөгө карап, мен байкемдей болсом деп, анан сен байкеңе окшошсуң десе, аябай кубанып калчумун да. Мен байкеме окшошмун депчи. Байкем болчу. Анан азыр сиз жана суроо берип атсаңыз да бир нерсени эстеп кеттим. Бүгүнкү күндө өзүм баламдычы, өзүм баламды өспүрүм учур болуп атпайбы, анан баягы төшүндө бир аз төшү бир аз кыйшыгыраак болгондуктан врачтар бассейнге деп курс жазып беришти. Анан азыр бассейнге барып атабыз да, чогуучу. Аны мен жеткизем. Анан буну эмне үчүн айтып атам? Баягы өспүрүм балдар, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, өспүрүм балдар учур келгенде алар уже өздөрүнүн ата энеси эмес, сырттан издей баштайт да. Анан ошол учурларда биз жана ошол баскетбол болобу, футбол болобу, же болбосо өзү жакшы көргөн баягы кружокторго сөзсүз түрдө беришибиз керек. Бирок ошол берип аткан учурда дагы биз сөзсүз түрдө ошол агайларын дагы байкап көрүшүбүз керек да. Азыркы учурда ошол бассейнге баратат, бирок мен сурадым да, агайың кандай экен.
максимал жакшы отзывдарды айтып атат да. Анан мен дагы атайын бардым, бассейнге атайын бардым. Ошол агай менен тааныштым. Мен да өзүм агай болом деп ага да ушинтип тааныштым да. Анан ал жөнөкөй бала экен. Ошол баягы бассейнде үйрөп жүргөн. Кыскасы баягы жаман эмес, жакшы жак үйрөтө турган ага экенин билгендиктен анан баламды ошол жака жибере баштадым да. Анан бүгүнкү күндө ошо футболго келип аткан балдардын сөзсүз эле баары атасы жок деп айта албайм. Ооба бар. Болгону ошол айтып атпаймынбы? Өспүрүм бала болгондуктан уже алар сырттан издейт. Ошондуктан биз ошол моделди тургузуп калыш керек да. Анан менин бир эң чоң кыялым бар. Бул бир эле мен жашап аткан шаарда эмес. Бул сөзсүз түрдө башка шаарларда болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен ушундай футбол же ушундай спорт аркылуу ушундай бир модель тургузгум келет дегендер болсо, бизге кайрылса болот да. Биз сөзсүз түрдө консультация берип, жардам берет элек да. Сиздердин ишиңиздер балдардын жашоосун өзгөртүп атпайбы? Келечегин өзгөртүп атат. Бирок коомду өзгөртүүдөн мурун, коомдун көйгөйүн чечүүдөн мурун өзүңдүн көйгөйүңдү биринчи чечип алышың керек деген сөз бар эмеспи? Сиз өзүңүздөгү кайсы бир көйгөйлөрдү чечүүгө эмне жардам берди? Мен айтып кетпедимби жана оор заттарды сүйрөп отуруп күчүм жетпей, аябай ушундай ызаланып, атамды кечирбейм деген сөз оозуман чыккан да. Ооба. Анан экинчи, мен дагы деле эсимде, апам баардыгыбыз уктап атканда, билесиздер да, кыш учурунда баары бир комнатада жатышыбыз да. Ошол эле комната тамак иче турган жер, сабак жаза турган жер, жата турган жер да. Анан мен эсимде түн ичинде ошо апам ыйлап аткан жеринен ойгончумун да. Анан мага албетте апамды ушунчалык жакшы көргөндүктөн мен жаман болчумун да. Эмне үчүн атам? Апам экөө ажырашып кетти, апам көбүрөөк баягы залакат апама тийди деп. Башка айтканда атам болгон аябай чоң таарынычым бар болчу. Адам таарыныч менен, көрө албастык менен жана негативдүү ой жүгүртүү менен жашаса, жол ачылбайт деп коет го. Башка айтканда такыр баягы алдыга карай жылбайт да. Сөзсүз түрдө тарта берет. Меникинде бул эмнеден билинди? Меникинде ошол 3 баламдын баягы 1,5 жаш, 2 жаш баягы ортолугу болгондуктан үчөө бир жерге келгенде алар сөзсүз түрдө тынч отурбайт да балдар, ызы чуу болот. Анан мен тынч отургулачы деп баягы сыртка чыкчы да, ошол ичимдеги чечилбеген нерселер сыртка чыкчы. Анан бир учур келди, түшүндүм да, мен бирөөгө кайрылбасам болбойт. Келинчегиме деле айтып берем, бирок келинчегим деле ал жардам бере албайт, ал түшүнөт. Анан ал айтчу да, психологко барсаң аябай жакшы болот эле деп. Анан аягында такыр болбой калып, жок мен ошол футбол менен иштешип, балдарга көп таасир берип атканын билгендиктен, бирок мен өзүмдүн балдарыма ушунчалык баягы залакат келтирип атсам, анда мен кандай ата болом? Бул биринчиси. Экинчиси, мен өзүм ошол атама окшош баратканымды аябай сездим да. Анан ошондо айттым, жок, мен психологдо барышым деп. Анан психолог бир эмес, 2 психологко баргам. Анан алар ошол суроо берип отуруп мага менин ошол баягы бетме бет алып келди да, ошол көйгөйүм менен. Анан билесиздер, мен бир нерсени түшүндүм. Атамды кечиргенге аябай сонундай чын жүрөк менен кечиргенге шарты бул атам кандай киши эле, атама чоң атам кандай тарбия берди эле, чоң атам атама ошол аталык мээрими сүйүүнү берди беле. Эгерде ал бербеген болсо, атам мага ал эмнесин бере алат эле. Анан ошондо түшүнгөндөн кийин, демек атамдын деле бул жерде күнөөсү жок турбайбы? Анткени чоң атамдын атасы, менин угушум боюнча, ал согушка болуп, ал деле атасынын мээримин көргөн эмес да. Ал 13 айыл алып, атам 3 айыл алган. Анан ошол учурда мен мындай деп айттым да, түшүндүм. Демек мага келип ошол жаңы линия башталыш керек. Жаңы нерсе башталыш керек. Албетте мен деле баягы, мен атам күнөөлүү. Ал таштап кеткен, ал роль ойногон эмес, ал жада калса тиги үй алып койсо болмок, же болбосо ал чоң эле салым кошсо болмок, анткени ал жакшы жумуш иштечү да, жакшы жумушта иштечү. Подполковник милиция болчу ал. Анан бирок бүгүнкү күндө мен түшүндүм, менде тандоо. Бүгүнкү күндө ар бирөөбүздө тандоо. Мен кандай ата болом? Ошондуктан мен айттым, жок, мен жакшы ата болом, мен супер папа болом. Супер дегенин албетте баардык жагынан идеалдуу дегенди билдирбейт.
мен деле ката кетирем, бирок бул менден башталыш керек. Мен ошол атасыздык чынжырды үзүү бул менин колумда. Анан бүгүнкү күндө мен атамды эстегенде аябай сонун сезимдер келет. Анткени мен дүйнөгө келишиме ал аябай көп салым кошкон. Ал бирде жолу мага колун көтөргөн эмес. Ал дайыма мени эркелетчи. Анан ошол кечиргенден баштап, баягы кечирим фокусу алынгандан кийин атанын жакшы сапаттарын көрө баштадым да. Анан ошондуктан баягы бүгүнкү күндө тандоо алдым дагы, жок мен жакшы ата болом. Эми менден кийинки балдарым, сөзсүз түрдө балдарыма айтам да, дайыма айтам. Силер өзүңөрдүн балдарыңарга жакшы ата болушуңар керек. Дагы ушундан баштап эми атасыздык чынжыр үзүш керек деп. Анан бір күнү бир отуруп WhatsApp'тагы баягы статустарды текшерип отурсам, мен ошо футболдон чыккан бир баланын статусун көрүп калдым. Ал өзүнүн баласына торт алып келип куттуктаган жери экен да, видеосу. Ушуну көрүп аябай жүрөгүмө тийди, анан ага жаздым. Анан айттым да, ал бала болсо төрүлгөндөн баштап атасы ким экенин билбейт да. Төрүлгөндөн баштап атасы ким экенин билбейт. Анан мен айттым, билесиңби, сен атасыз жашоо кандай экенин билесиң да? Ал айтты, ооба. Ал жаман деди да. Анан мен айттым, эми сенин тандооң. Баягы мен жана эле айткан сөз. Эми сен ушул балаңа жакшы ата болуп беришиң керек. Енді ушул атасыздык чынжырын үзөбүз дагы, сен менен баштап ушул сенин кийинки балдарың дагы ата менен өсөт. Анткени бул маанилүү. Сиздин ички өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү чечүүгө негизги мотивация сиздин балдарыңыз болгон экен да? Эгерде мен өзүм чечпесем, анда кандай ата болом? Анда өзүм эле атама барабар болуп калам да, залакат тийгизгенде. Сиздин өзүңүздүн өнүгүүңүздөгү дагы кайсыл барьерлерди жеңүүгө балдарыңыз жардам берди? Эң сонун суроо. Мындай дейт да, баягы күнү келинчегим айтты, экөөбүз сүйлөшүп атып, анан мындай жыйынтыкка келдик да. Балдарды кантип туура тарбиялаш керек деген суроо аябай актуалдуу го. Анан мен мындай келинчегим экөөбүз ушундай сабак алдык да. Бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоодо эмес, бүгүнкү күндө биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен депчи. Анткени ошол балдарым айтып атпаймынбы, баягы аралыгы 1,5 жаш, 2 жаш болгондуктан алар конфликтке бири-бири менен урушуп баштаганда, же болбосо сүйлөшүп атканда, же ойноп атканда карап отуруп мен өзүмдү көрөм, же болбосо келинчегимди көрөм да. Башка айтканда, бүгүнкү күндө балдар бул биздин эле көз караш экен да, айнекти эле өзүңдү эле көргөндө болот экенсиң да. Анан ошондо бир баягы жакшы бир мотивация, жок. Мен демек кийинкисинде булар мындай ката кетиргенде, мен демек бул нерсени башкача реакция кылышым керек экен. Демек могу жерде башкача сүйлөшүшүм керек экен. Могу жерлерде мен сабыр кылышым керек экен депчи. Анткени сен ага эмнеге антип кыйкырып атасың, антип кыйкырба, эмнеге андай реакция кылып атасың деп айткан менен сен өзүң айткан экен да. Сен эмнеге балдарга андай реакция кылып атасың депчи. Башка айтканда ошондо бүгүнкү күндө балдарга бул мен жана футбол жөнүндө айтып атпаймынбы. Ар бир ата эне бүгүнкү күндө өзүнүн үйүндө ошол платформа, сүйүү платформа, мээрим платформасын түзүшүбүз керек экен да. Балдар үйгө шашып келип өздөрүн эркин сезгенге платформа түзүш керек. Катардагы кыргыз мырзалары үчүн психологко баруу татаал эле жол да, татаал эле кадам. Сиз деле ушул өзүңүздөгү көйгөйдү чечүү үчүн барганыңыз өзүңүз үчүн эмес да. Ооба. Эми баягы билем да, мен өзүмдүн да билем, биздин баягы Кыргызстандагы эркектерди да билем. Такыр баргысы келбесе, бирок бул кеңеш. Бүгүнкү күндө анда биз ошол ата энебиз болобу же кайсы бир травма алган болсок, ошол адамдардын жакшы сапаттарын жазыш керек. Жакшы сапаттарын жазып, баягы дүйнөгө алып келгенге баягы салым кошкон үчүн, мондай жерден мен эсимде бир зарплата алып келгенде бир мындай алып берген деген сыяктуу баягы жакшы жерлерин баягы жазып, анан баягы сөз менен айтыш керек да. Мен кой берем болду. Атамдын же апамдын жашоосу, ал анын жашоосу, ал күнөөлүү эмес. Анткени бир эле суроо, аларга кандай тарбия берген. Бирок бул бүгүнкү күндө менин тандоом. Бүгүндөн баштап мен өзүмө чечем. Мен өзүм балдарыма, өзүм жакындарыма жакшы ата болом. Мен балдарыма жакшы ата болом, жакшы апа болом. Болду. Эң эле жөнөкөйү, мен балдарымды бүгүндөн баштап кучактап баштайм, сүйүп баштайм.
аларга мээримдөө баштайм. Болду, ошол эле керек. Анан ошо балдарга келип кучактап, башынан сылап, бүгүн кандай өттү деп эле ошол көңүл буруп баштаса эле, мен ойлойм балдар да аларды мынтип карагандан эле байкаса болот да. Бул уже баягы акырынан уже балдар да ошол мээримге көнө баштайт. Сиз азыр өзүңүздүн блогуңуздан балдар менен англис тилинде сүйлөөгө шыктандырып, ушундай видеолор тартып атасыз. Ошонун максаты кандай? Жана балким жыйынтыктары да, жеңиштери да пайда болуп калып атат. Ооба. Бул эмнеден келип чыкты? Ушул жайында мен волонтер болуп ошол Каракол шаарына футбол боюнча лагерге баргам. Негизи анан барсам, ал жерде англис тилин берип атышыптыр. Анан мен англис тилин билгенден мен да жардам берейин деп катыштым да. Анан ошондо бир көйгөйдү байкадым. Көбүнчө балдар англис тилин сурай берсең түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Эмне үчүн? Баягы эле ичинде катылып турган потенциалдар, уялчаактык, же болбосо баягы атасы менен болгонбу, же үй бүлөсүндө болгон баягы көйгөйлөр үчүн болушу мүмкүн. Убагында колуңдан келбейт деп мээсине сиңирип коюшкан. Анан ошолорго шарт түзүп берүү. Ошондуктан мен аларга келип англисче сүйлөп, кээ бир блогумда чын ачык эле айтайын, кээ бир блогторго англисче сурап туруп, анан кыргызча айтам. Анан блогдо ошол жерин кесип, бирок баягы комментарий окуп көрсөм, ата энелер жазат да. Ошол видеодон кийин балам англис тилин үйрөнө баштады депчи. Анан бул кичинекей балдар эле эмес, кечээ эле Караколдон бир жаш келинди розыгрыш кылдым да. Анан ал да жазып атпайбы, ошондон баштап дейт, мен англис тилине аябай сонун мотивация болду мага дейт да. Ошондуктан бунун бир эле мотивациясы ошол уялчаактыкты алып салып туруп, жок сенин колуңан келет. Жакында бир Умар деген балага жолуктум, анан айттым да, Умар, сен көрдүңбү, мына которуп атасың уже. Анткени ал башка балдарга которуп берди да. Ушинтсем ал да айтты, менин да эжем ушинтип мактаган деп. Мен 100% ошондой бир эме бар да, ичимде ишенем. Ошол Умар келечекте англис тилин сүйлөп кетет. Анткени мен кичинекей кезимде колум сындырып алып операция болуп атканда мен англисче сүйлөп турмун да. Ошондо врач келип айттыр. Бул балаңар кийин англисче сүйлөйт деп. Ошол сөз эле мага дем берип, анан башка айтканда бүгүнкү күндө ошондой мотивация аркылуу балдар чет тилди билиши, баягы мотивация болуу. Бир эле албетте англис тилин эмес, мен Кытай тилин билсем, Кытай тилин дагы колдонмокмун да. Демек ошол убагында бала чоңоюп кете элек убагында өзүнө ишеним үрөөнүн себеп койсо, кийин баардыгын өзү эле алып өзүнүн жолун таап кетет, Бир эле кичинекей бала эмес. Анткени мен өзүм 20 жаштан өйдө баягы чыгып анан англис тилин айтып атпайбы, баягы фондко барып үйрөндүм депчи. Ошол кантип үйрөндүм? Жалгыз жумушчу болгондуктан Самат, сен банкка барабыз, которосуң дейт да магачы. Мен кантип котором? Мен сөз билбейм, мен билбейм десем, жок билбейм, бас дейт. Анан ошол жерге барып, алар 10 сөз сүйлөсө, ошонун 3 сөзүн түшүнсөм, ушул жөнүндө сүйлөп атат болуш керек деп келтирип эле которуп, ушинтип отуруп эле анан үйрөнүп кеткем да. 1 жуманын ичинде сүйлөп кеттим англисчени. Бирок базаңыз бар болчу да. Бирок база бар болчу. Ооба. Көп эле негизи айтып атышат да, мугалимдер окутпайт. Жок, окутушат. Мугалимдер баягы бул тарапта бар да, окутушат. Болгону ошол ичинде базаны эми чыгарыш керек да. Практика көбүрөөк керек. Анда сизге бүгүнкү келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар бир аракетиңиз үчүн алкыш. Ушул сиз койгон максаттардын баардыгы ишке ашып, өзүңүздүн жеке урааныңыз атасыздык чынжыры үзүлүп, биздин муун менен жоопкерчиликтүү, аң сезимдүү ата энелердин катары калыңдасын. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш Канада өкмөтү тарабынан каржыланып жаткан Роза Отунбаеванын демилгеси жана Агахан фонду ишке ашырып жаткан Ата менен долбоорунун алкагында ишке ашты. Бул болсо Эне күндөлүгү YouTube каналы болду. Бул каналда адистер жана тажрыйбалуу ата энелер менен маек куруу аркылуу башка ата энелерге пайдалуу маалыматтарды жеткирүү максатын көздөйт. Аман туруңуздар.